Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигеновдун облустагы аймактарда болгон иш сапары уланууда. Бул жолу Чолпон Ата, Балыкчы шаары жана Тоң районундагы жаңыдан ишке берилген жана курулушу жүрүп жаткан объектилерди жеринде көрүп, көйгөйлөр менен таанышты. Муниципалдык ишкана ушул жайыт комитети, таза суу менен камсыздоо, ушул коммуналдык жана бүт бат айлык өтүштөр өздөрүнүн мойнуна алып, былтыркы жылы 6 миллион сом таза киреше менен чыкты. Быйыл дагы ага чоң мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Дагы бир чоң мүмкүнчүлүк бар. Ушул муниципалдык ишканага караган карьер бар, шаңал чыгарчы. Булардын ушул инерттик материалы биздин район боюнча эң жогорку болуп эсептелет. Облус башчысы Чолпон Ата шаарындагы болгон сапарынын алкагында Григорьевка айылындагы 140 орундуу бала бакчанын курулуш иштери менен таанышты. Бул долбоор 2020 жылы Ысык-Көл облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, учурда ички жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Жалпы каржылоо суммасы 93 миллиондон ашык каражатты түзөт. Ошондо кезектүү такыр жоголот бала бакчамызда чечилет айында. Сиз биякта заведующий? Мен аз бактым. Ну, бул жерде бир эле заведующий болот экен. Болот экен, жакшы. Григорьевка айылындагы Келечек муниципалдык ишканасы 2024 жылдын апрель айында түзүлүп, айыл чарба, суу жана коммуналдык тармактардагы иштерди жүргүзүп келет. Ал эми Корумду айылындагы жаңы курулуп жаткан кирпич заводу учурда активдүү иш алып барууда. Иш сапардын жүрүшүндө облус башчысы Борбор муниципалдык пляжынын реконструкциясы менен таанышты. Аны менен бирге Чолпон Ата шаарынын таза суу системасынын абалы жана саркынды сууларды тазалоочу жайдын курулушу тууралуу маалымат берилди. Эң негизгиси бул жерде дагы ушул ажаткана маселесин эске алганбыз. 2 ажаткана болот, мына жерде бирөө жерде. Прямо ушул пляждын өзүндө болот, адамдар көрүнүп тургандай. Анан балдар ойночу аянтчалары мына жерде. Спорттук площадка, кичинекей волейбол, баскетбол ойноп турган. Андан сырткары бул жерде баягы зонттор, адамдар эс ала турган. Бүт өзү муниципалдык болуп бардыгы. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигеновдун кийинки сапары Тоң районунда уланды. Алгач эле туристтердин көңүлүн өзүнө бурган Жомок каньонуна барып, абалы менен таанышты. Бул жайда эс алуучуларга инфратүзүмдүн жоктугу негизги көйгөй катары эсептелет. Ал эми Aalам Ордо комплекси кароосуз калгандыктан комплекстүү реконструкциялоо иштерин жүргүзүү зарыл. Күнчыгыш айыл аймагына караштуу Кажасай айылына жакын жайгашкан сөгөттүү участогундагы кварц куму казылып, Чүй областына ташылып келген. Учурда жергиликтүү өнөр жайды өнүктүрүү жана жумуш орундарын түзүлбөгөндүгү маселе жаратууда. Российский фонд развитиядан акча алып, Кытайлар болсо өзүнүн инвестициясы менен алды да, анан алар кварц сурап атат да. Кварцты биз Казакстандан алып келет экенбиз. 4,5 миллион долларгачы. Бир эле завод. Эгерде биз сапатын туура кылып берсек, айлыкка жарай берет да. Тоң Марина эс алуу жайында туристтер үчүн бардык шарттар каралган. Пристанга союз мезгилинен бери иши токтогон. Учурда яхта менен экскурсия уюштуруу жагы дагы каралган. Алдыда пристанда суу кемелери токтоочу жайга айлантуу мерчемделүүдө. Облус башчысы иш сапардын алкагында Тоң районунун тургундары менен жолугушуу өткөрүп, элет көйгөй менен таанышты. Ошондой эле аймактагы Салбурун комплекси, Чокмор Ата суу сактагычы, Жерүй айылындагы Көлбаев атындагы орто мектебинде дагы болуп, бир катар маселелер талкууланды. Көрсө жеринде да барып көрөбүз. Баарын ордорду менен карап кетебиз, чечилгенин чечип кетебиз. Бул жерде мектеп бала бакчаларында эмес кандай?
Бакытбек Жетигеновдун кийинки сапары Балыкчы шаарында болуп, шаарды өнүктүрүүдө багытталган негизги социалдык, экономикалык жана инфратүзүмдөрдүн долбоору менен таанышты. Шаар жетекчилиги алдыдагы аткарылуучу иштер, инвестиция тартуу аракеттери, жолдорду оңдоо, суу менен камсыздоо, турак жай жана коммуналдык кызматтарды жакшыртуу боюнча пландар тууралуу кеңири маалымат берди. Ушул жерде жашаган калктуу конуштагылар 2017 жылдан бери арыз жазып кайрылып келишиптир мэрияга түрк боюнча деп. Планировка салынар. Ооба. Облус башчысы шаардагы ири мекеме ишканаларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди кыдырып, өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдүн учурдагы абалы менен таанышты. Мына бул заманбап арт-галерея жана китепкана куруу үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, учурда курулуш иштери жүрүүдө. Иш сапардын алкагында облус жетекчиси жергиликтүү бийлик органдарына шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу, өндүрүштү колдоо, жашоо шарттын өркүндөтүү жана туризмди өнүктүрүү боюнча жардамдар көрсөтүлөрүн белгиледи. Бакытбек Жетигенов шаардагы заманбап бассейни бар ден соолукту чыңдоочу комплекси, Дордой балыкчы эт комбинаты, Форель балык заводу жана башка бир катар ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мекеме ишканалардын жетекчилери учурдагы жетишкендиктер жана чечүүнү талап кылган маселелер тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле мамлекеттик жана жеке сектордун катышуусун күчөтүү, жаңы ишканаларды ачуу, шаарды көрктөндүрүү боюнча сунуш пикирлер айтылды. Облус башчысы Бакытбек Жетигенов аймактардагы иш сапарында көйгөйлүү маселелерди тез арада чечүү тапшырмаларын тийиштүү кызматкерлерге тапшырды. Ошол эле учурда облустун район шаарларынын экономикасын көтөрүүдө бирдиктүү иш алып баруу зарылдыгын белгиледи.